Саламатсыздарбы, арбаңыздар, ардактуу Альянс саясий партиясынын урматтуу мүчөлөрү жана ардактуу меймандар. Альянс партиясынын кезексиз 3-чү съездине жалпы катышуучуларды кош келиңиздер дейбиз. Эл үчүн ишенимдүү таяныч болуу максатын көздөп, ири партиялардын лидерлери, аттуу баштуу саясатчылар жана жигердүү жаштар Альянс партиясына биригишип, бир муштумга түйүлүп, саясий жарышка аттанышты. Саясий чөйрөдө дасыккан тажрыйбалуу, иштин майын чыгара жасаган кесипкөй адистерден чогулган команда, калктын ишеничин актоо үчүн башын сайып, Кыргызстандын күчтүү гүлдөгөн мамлекет болуш үчүн иштөөгө даяр турушат. Мен уккандан бир көргөн артык демекчи, азыр Альянс партиясы тууралуу кыска видео сюжетке көңүлүңүздөрдү буруп бериңиздер. Кыргызстандагы алдыңкы саясатчылар бир арага чогулуп, Альянс саясий партиясын түптөштү. Бул шайлоого катышууну гана көздөп түзүлгөн кыска мүнөттүү альянс эмес. Альянс бутуна бекем турган жаңы багыттагы саясатка узак убакытка аттанган кыймыл. Демократияны, сөз эркиндигин, жарандык тилектештикти туу туткан партия. Калк саламаттыгына кам көрүү, жаркын жашоону камсыздоо, бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү партиянын негизги максаттарынын бири. Биринчиден, Альянс формалдуу түрдө партия болгону менен бул биригүү. Кимдердин биригүүсү дегенде, урдабаган, алдабаган, мындай порядочный деген орусча сөз бар, ошондой күчтөрдүн биригүүсү. Анан эң негизгиси бул жерде күрөшө турган, ишин билген саясатчылар. Албетте биздин партия жогорку кеңешке өтөт. Негизги себеп бизде тажрыйбалуу, бир жагынан эң негизгиси булар таза адамдар, экинчиден добуш ала алган адамдар. Ошондуктан бул шайлоону буйруса утабыз. Партия заманбап идеяларга бай, ири долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырып, өлкөгө инвестиция тартууга жөндөмдүү мыйзамдуулукту туу туткан жаңы жүздөр менен толукталды. Ошондой эле саясатта өзүнүн туруктуу позициясы бар. Тайманбас иш билги талапкерлер Альянстын катарында. Партиянын ар бир мүчөсү көпчүлүк үчүн үлгү жана мотиватор боло алат. Ар биринин өзүнүн ийгилик тарыхы бар. Биздин жетекчилер, ошол өкмөттө мүчөлөрү тойлорго, ачылыштарга барбай, ошол жерге өздөрү барып караса ошол нерсени кабинетте отурбайчы. Üzgülсүз сиз отставкага кетишиңиз керек. Сиз бузуп атасыз мыйзамды. Мен сиздин ордуңузда болгондо вообще чыгып сүйлөбөйт элем микрофонго. Моралдыктагы укугум жок болчу. Улам келген президенттердин этегине намаз окуп, өзүңүз айтып атасыз. Бул такыр туура эмес жолго кетип атабыз. Элди баксаңар, социалдык вопросын чечсеңер, айлыгын чечсеңер, ишин берсеңер, анда жетекчилик кылыр. Эл өзүнө өзү багып аткандан эл жетекчисин өзү шайласын да. Партиянын программасындагы ар бир пункт конкреттүү план менен бекемделген. Ишке ашырууга мүмкүн болбогон, куруу вадага толгон шайлоо программасын түзүү партиянын максаты эмес. Альянстын курамындагы эрки күчтүү, тайманбас реформаторлордун аракети менен буга чейин ачык асман, уран кенин казууга тыюу салуу, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү тууралуу бир топ мыйзамдар демилгеленип, ийгиликтүү иштеп жатат. Алар кумарканаларды жабуу, кумтөрдү улутташтыруу сыяктуу маселелерде эл тарапта болуп, позициясын так жана даана билдирип келишкен. Башка партиялардан айырмаланып, Альянс парламентке бардык багыттар боюнча конкреттүү реформалардын планы менен бара жатат. Альянс Курама Темир Курчболот. Альянс саясий партиясынын кезексиз 3-чү съездин ачып берүү үчүн сахнага партиянын төрагасы Азиз Закировду чакырабыз. Курултайга партиянын аймактык бөлүмдөрүнөн көрсөтүлгөн 66 делегат шайланган. Жана 60 делегат катышып жатат. Урматтуу делегаттар, бүгүнкү катышып жаткан делегаттардын ыйгарым укуктарын бекитип берсеңиздер. Мандаттарыңызды бийик көтөрүп добуш берип коюңуздар, сураныч. Рахмат, бир добуш менен кабыл алынды. Демек, Курултай күн тартибинен маселелер боюнча чечим кабыл алууга укуктуу деп табылды. Урматтуу делегаттар, делегаттардын атынан сунуш түшүп жатат. Бүгүнкү Курултайдын төрагалыгына Абакиров Элдар Курманбекович сунушталып жатат. Мандаттарыңызды көтөрүп, ушул делегатыбызды колдоп бериңизди суранамын. Бир добуш менен кабыл алынды. Сізді, ішіңізге игілік. Саламатсыздар, урматтуу делегаттар, коноктор, урматтуу иш-чаранын катышуучулары.
Сиздин баарыңыздарды Альянс саясий партиянын 3-чү кезексиз курултайынын ишин ачык деп жарыялайбыз. Курултайдын күн тартыбы менен тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү күн менен баарыңыздарды куттуктайм. Урматтуу делегаттар, шайлоонун катышуучулары, бул Альянс партиясы эң негизги максаты бул Кыргызстанга адилеттүү бийлик системасын орнотуу жана күчтүү экономиканы куруу. Бүгүн эртең менен акыркы Темиров Лаевдин иликтөөсүн көрдүм, Кыргыз темир жолу боюнча. Ал жерде 1 миллиард 600 канча миллион сом боюнча бир топ уурдалуулар болуптур. Эми чындыгында мындай нерсе бизди абдан күйгүзөт, анткени миллиондогон мигранттарыбыз жанагынтип иштеп, Кыргызстанга акча жөнөтүп, ошондон ишкерлер салык төлөп, бир топ салыктар бюджетке түшүп, анан акыры бул акчалар урдалып кетип атса, демек бизде көп жерде маселе бар. Бул күч органдарында, бул негизи журналисттердин жумушу эмес, негизи күч органдардын жумушу болчу. Алар бюджеттен айлык алат. Бул маселени ошолор чечиш керек эле. Сот системасы жана бир топ көйгөйлөр бар. Эми акыркы мыйзамдар боюнча жогорку кеңештин ыйгарым укуктары бир топ эле түшүп кетти чындыгында. Бүгүнкү күндө жогорку кеңеш көбүнчө бир трибуна жана бир мыйзамдарды колдоо же колдобоо бир органына эле айланып калды. Бирок акыркы көргөн көрүнүштөрдөн биз жыйынтык чыгарсак болот. Жогорку кеңештин баары статусу, ролу, ар бир жарандын укугу үчүн, эркиндиги үчүн күрөшүүдө ролу абдан маанилүү жана абдан эбегейси чоң. Ошондуктан бул шайлоого аттанып аткан Альянс партиясынын кандидаттары адам укук боюнча, эркиндикти коргоо боюнча, сөз эркиндигин, өзүнүн принципиалдыгы боюнча, тазалыгы боюнча эң мыкты кандидаттар чогулду деп ойлойм. Кыргызстан үчүн эң прогрессивдүү күчтөр чогулду деп ойлойм. Бир жагынан тажрыйбасы да бар, бир жагынан өзүнүн таза эмгеги менен элге сиңилип таанып калган кандидаттар. Баарыбыздар буйруса бул шайлоону утабыз деп эсептейм. Баарыңыздар дагы бир жолу куттуктайм. Эми күн тартибиндеги кийинки маселеге өтүүнү сунуштайм. Партиянын саясий кеңештин мүчөлөрүн жана тең турагыларын шайлап алалы. Партиянын саясий кеңешинде 7 мүчө бар. Бул бүгүнкү күндө менин алдымда трибунага чыккан төрага Азиз Закиров, Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, Бурул Намазова, Абдувахап Нурбаев, Нурбек Мурашев, Чыңгыз Айдарбеков деген 7 мүчө саясий кеңешке сунушталат. Партиянын тең төрагалыгына бүгүнкү күндө Мирлан Жээнчороев жана Жанар Акаев сунушталат. Ушул саясий кеңештин тизмесин колдогондор жана ушу эки тең төраганы колдогондор добуш берип койсуңуздар. Макул. Рахмат. Баары бир колдон колдошту. Урматтуу Жээнчороев Мирлан Канатбекович жана Акаев Жанар Кубанычевич, сиздерди Альянс партиясынын тең төрагалары болуп шайланышыңар менен куттуктайм. Андебесе, урматтуу съезд катышуучулары, азыр болсо сахнага сөз сүйлөө үчүн жогорку кеңештеги элдин үнү болгон буга чейин парламент трибунасынан беттегенин бербей, көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келген жогорку кеңештин өзөгүн өзгөртө алчу инсан Альянс партиясынын тең төрагасы Мирлан Жээнчороевди чакырабыз. Салбатсыздарбы, урматтуу съездин катышуучулары, урматтуу сыйлуу конокторубуз. Баарыңыздарды бүгүн Альянс партиясынын биздин баарыбыз курама болгон, жана биз өйдө да айтып кеткендей, болоттой курч болгон командабыздын түзүүсү менен куттуктайм баарыңыздарды. Мен бир аз кечирим сурайм, бир аз суук тийип, ошон үчүн бул атайын образга эмес, сиплый голос, бир аз ден соолукка байланыштуу ушундай болуп калды. Урматтуу саналаштар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Бир жыл мурун биз кыргызстандыктар октябрь айында эбегейсиз шайлоодо болгон мыйзам бузууларды
бир эле тиги биз мыйзам жазылган мыйзамдардын эмес, жалпы эле адилетсиздикке, өзү табиятка туура келбеген, адамдын табиятына туура келбеген, эбегейсиз бийликти басууга аракет кылган көп мыйзам бузуулар менен элдин толкуну чыгып, адилеттүү бийлик орносун деп, мыйзам бузууларга каршы болобуз деп, миңдеген биздин жарандар, миңдеген биздин азаматтар, карындаштар аянтка чыгып, мыйзамсыз бузуулар менен өткөн шайлоого каршы чыккан. Бир жыл өтүп, бир жылдын ичинде биз кандай гана сыноолордон өткөн жокпуз. Бир жылдын ичинде бизде мына жана мурун Латын Америкасынан, китептен гана, телевизордон гана көргөн, биз ошол жактагы перманенттик саясий экономикалык кризистердин өзүбүз күбө болуп карап келе жатабыз. Ошол себептен бүгүн бир жыл өткөндөн кийин кайта шайлоо дайындалып, бүгүнкү шайлоо бул кыргыз эли үчүн, кыргыз элинин жаңы бийлиги үчүн чоң сыноо болуп турат. Эгерде бул мыйзамдарда так аткарбасак, эгерде бул сапар шайлоо таза өтпөсө, эгерде бул сапар шайлоонун бирөө мажбурлап өткүзсө, өзүнүн бийлигине таянып, коркутуу, үркүтүү менен, уюшкан кылмыштуу топторду колдонуу менен өткүзөм деген инсандар болсо, атка минерлер болсо, бул кыргыздын тарыхына, кыргыз мамлекеттин өнүгүшүнө жана кыргыздын урпагына, келечегине мындай балта чапкан инсандар болот. Биздин команда, биздин альянс буга карама каршы, биздин мамлекет экономикалык кереметти, секирикти, мыйзамдуулукту бекем кармаган мамлекетти туткан жана түзө турган билимдүү, сапаттуу, принципиалдуу команданы топтоп биз алдыга кетип баратабыз. Урматтуу партиялаштар, урматтуу мекендештер, Кыргызстан мамлекетибиз 30 жылдагы көптөгөн кризистерден кийин бүгүн чоң сыноолорду астында, дагы көптөгөн сыноолордун астында турат. Дагы кайталап кетейин. Мына кээ бир эл аралык эксперттер айтып атат, Кыргызстанды сыноолор эмес, бир чоң катастрофа күтүп калбаса экен. Оңдой турган убагыңар бар, жолуңар бар, кадрларыңар бар. Ошону тура колдонгула, тура багытта алып баргыла. Ошон үчүн бүгүн биздин Кыргыздын колунда, элдин колунда мыйзамдар, жаңы мыйзамдар кирип, мына ушул жерде ошол мыйзамдардын авторлору отурат. Бүгүн элге түз укук берилди. Бүгүн эгерде буга чейин партиялык тизмелерге, администрация президентадан, өкмөттүн аппаратынан, же болсо билеги чоң, же бийлиги чоң адамдардын кабинеттеринде тизме түзүлсө, депутатты ким болот деп айтылса, бүгүн эл шайлайт. Эл түздөн түз преференциалдык, түз ачык тизме менен өзү тандаган депутаттар келет. Жогорку кеңешке өзү өкүлчүлүгүн эл тандаган бийлик келет. Ошондо кимди, кандай талдаса, кимди шайласа, ошондой бийлик орнолот. Эгерде бирөө мажбурлап алып келсе, мажбурлап добуш бердирсе, кийин ал ошол жака барып, ал да мажбурланып иштейт, ал да бирөөнүн мынай чуркап анын приказдарын аткарган, элдин үмүтүн актабаган, элдин ишенич менен иштебеген инсандар келип калышы мүмкүн. Ошол себептен бүгүн кыргыз элибиздин астында, бүгүн мекендештерибиздин астында тарыхый мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Түз ачык шайлоого чын ниет менен, чын жүрөгү менен өзүнүн татыктуу эл өкүлдөрүн шайлаганга түз шарт түзүлдү. Бул жыл, урматтуу биздин мекендештер, абдан оор жыл болду. Биз пандемиядан кийин тышкары биз саясий кадрлык кризиске да учурадык. Парламенттик мамлекетте биз айттык элек, абдан кадрлар, министрлер болушат, бирок бизде тиги режимибиз өзгөрдү, башкаруу системабыз өзгөрдү, бирок кадрлык саясат дагы эле өзүнүн туруктуулугун көрсөтө албады. Анткени ал жерде
çoğun дефицит бар. Bilimdүү, сапаттуу, принципиалдуу, көз карашын бекем айтала турган кадрларга кем болуп турат. Биздин Альянс партиясынын курамында дагы бир жолу кайталап кетейин. Өзүнүн позициясын так айталган, өзүнүн позициясын коргой алган, элдин позициясын коргой алган жана билими бар, сапаты бар команда бар. Биз ишке ашыра алабыз. Айткан убадаларыбызды, айткан көз караштарыбызды так жана даана аткарганга бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Альянстын түзүлүшүн тарыхын айтып берейин. 1 жыл мурун шайлоодон кийин биз көрдүк кандай гана мындай жоготууларга биз учурадык. Жоготууларга учурап, бири-бири менен консенсус жок болуп, санаалаштар бири-бири менен сүйлөшө албай, бир командага чогула албай, жеке амбициялардын мындай аркасынан кетип, элдин үнү, элдин позициясы мындай көпчүлүк боло албады. Добушка ээ боло албагады. Ошол себептен добуштун көпчүлүгү мажбурланып сатып алынып башка жака кеткенде туруштук бергенге мына мыйзамдуу жолдор менен ошол убакта тура албады. Анткени мыйзам коргогон органдар да башка тараптарда болуп калды. Ошол убактан баштап сүйлөшүүлөр жүрүдү. Сааналаш болгон, платформалар бир болгон саясий күчтөр, саясий партиялар биргейле, бир платформа менен барайлы, элдин кызыкчылыгын коргойлу. Эгерде биздин башкы максат эптеп мандатка жетүү болсо, эптеп депутат болуу болсо, дагы эле 1 жылдан кийин түзүлгөн бийликчил, туганчыл, досчул партияларга жол ачык эле. Эгерде кошоматчы болсоң, эгерде мансапчы болсоң, эгерде ошол мансаптын кулу болсоң, жол сага ачык ага барганга. Бирок биздин жол башка. Биздин жол бул эл өкүлчүлүгү. Биздин жол бул адилеттүү мамлекетти түзүү. Биздин жол бул жерде бирөөнү жетелеп эле түрмөгө эмес, жетелеп эле бирөөнү мына жазага тартуу эмес, мыйзамдын тамгасы менен, мыйзамды так аткаруу менен, эл мыйзамды сыйлай турган жол менен биз жоопко тарта алабыз. Ошондой команда бүгүн бизде бар. Бүгүн биз андан кийин практикалык жолго да өттүк. Мына шайлоо мыйзамы талкууланып атканда биз шайлоо блокторду түзүү боюнча жазып сунуш бердик. Ар бир партия өзүнүн аталышын сактап, шайлоого катыша турган мүмкүнчүлүк түзүлсүн деп. Тилекке каршы бирөөлөр кошомат жасап, ошол комитеттерден өткүзбөй койду. Биз болсо өзүбүз сөзүбүзгө бек болуп, өзүбүздүн позицияларга бек болуп, биз бул жаңы партияны каттатырдык. Каттап атын да Альянс деп атадык. Альянс өзүңүздөр көрүп турасыздар, котормосу да белгилеп турат. Бул бир санаалаштардын, бир көз караш адамдардын, инсандардын чогулуусу, мына бирикмеси, объединениясы. Урматтуу санаалаштар, урматтуу мекендештер, бүгүнкү экономикалык акыбалдын кээ бир маалыматтарын айтып коюнга уруксат бериңиздер. 2020 жылдын сентябрь айынан баштап, быйылкы жылга чейин Кыргызстандан биздин жеке ишкерлер, чоң инвестиция алып келген инсандар жана мекемелер өзүнүн каражаттарын алып чыга баштады. Түз инвестиция менен сыртка чыгып кеткен каражаттардын көлөмү абдан чоң. Эгерде бизге инвестиция bir 100 миллион доллардын тегерегинде келсе, сыртка чыгып кеткен каражаттардын өлчөмү $500 миллиард долларга жетти. Bir жарым жылдыктын ичинде. Бул абдан чоң каражат Кыргызстан үчүн. Бул абдан чоң каражат. Бул эмнени көрсөтөт? Бул туруктуу саясат, туруктуу экономикалык саясат, кадрлык саясат жоктугунан ушул жана ишкердик чөйрө ишенбөстүктү көрүп, мыйзамдын иштегенине ишеничи жок болуп, ошол каражаттар сыртка чыга баштады. Биздин команда, биздин Альянс партиябыз, Альянстын курамын түзгөн билимдүү, сапаттуу кадрлар бизде бир гана критика эмес, биз сунуш чечимдерди бере турган команда болуп баратабыз.
Біз ошол түз инвестицияларды, ошол инвестиция каражаттарды кайта Кыргызстанга келе турган, шартты жана ишеничти кайтара турган команда болуп түптөлүп баратабыз. Урматтуу партиялаштар, мына эл аралык валюта фонду, Дүйнөлүк банк биздин 21 жылга маалыматтарды берип атат. Біз Орто Азия жана СНГде эң төмөн ички дүң продукциянын өлчөмү менен белгилендик. 7,7 миллиард долларлык ички дүң продукциясынын өлчөмү бул бардык мамлекеттердин астында тарыхта болбогондой эң төмөн болду. Бизде инфляциянын өлчөмү башка өлкөлөргө караганда өлчөмү өйдөрөөк болду. Аны биз бардыгы мына бааларга, күнүгө апаларыбыз, эжелерибиз өздөрүбүз мына дүкөндөргө, базарларга барганда нандан баштап башка продукцияларды көргөндө баалары кескин өйдө өскөнүн байкап отурабыз. Анткени мына белгилүү экономисттер айткандай, мындай номиналдуу менен реалдуу ВВПнин айырмасын ошо жерден байкаса болот. Инфляциянын өсүшүн байкаса болот. Бизде орто эсеп менен улуттук статистикалык комитет берип атат, 10%га жакын баалар өстү деп. Бирок кээ бир азыктарга, кээ бир продуктыларга баалар 70%га чейин өстү. ГСМ продукциясы 50-ден 70%га чейин өстү. Бизде кедей мамлекет, бизде мүмкүнчүлүгү аз мамлекеттерге бул абдан чоң сокку урат. Социалдык мындай көптөгөн толкундоолорго алып келе турган бул цифралар болуп атат. Ошол себептен бизге Кыргызстаныбыздын бийлигине, мыйзам жазуу палатасына, жогорку кеңешине сапаттуу билимдүү кадрлар керек. Өкмөтүнө, бийлигине сапаттуу билимдүү кадрлар керек. Анын бардыгын камсыз кыла турган, бере ала турган бүгүн мына биз көптөгөн партиялардан курап турган Альянс партиясы андай мүмкүнчүлүккө ээ. Урматтуу коллегалар, андан тышкары биз мына 30 жылдыкта топтоп келген мына Дүйнөлүк банк берип аткан маалыматка ылайык бизде энергетикалык кризиске душар болуп турабыз. Жакынкы кыш, адан кийинки дагы аз мына 3-5 жылдыкта бизде чоң энергетикалык кризис күтүп турат. Эгерде эч кандай мындай орчундуу, реалдуу реформаларды, иштерди алып барбасак, анын билимдүү адамдар алып барбаса, бизди чоң кризис күтүп турат. 2025-ке чейин карыз өлчөмү энергетикалык компаниялардыкы бул 103 миллиард сом түзүп турат. Бул биздин ички дүң продукциянын 18%-ын түзөт. Бул абдан чоң сумма. Анткени ал жерде урулук, эффектүү эмес менеджмент ушундай ситуацияга алып келди. Урматтуу коллегалар, урматтуу мекендештер, биз айтып кетишибиз керек. Саясатта достчулук эмес, саясатта туугандык эмес, саясатта жана кландар эмес, саясатка билимдүү, сапаттуу, өзүнүн айткан сөзүнө, принциптерине бекем турган кадрлар керек. Достор бири-бирин бийликке алып келем деп, биз 2017-ден баштап 20 жылга чейин саясий кризиске душар болдук. Эки дос бийлик талашып, ачык жанжалга өтүп, элди арыздаштырганга өттү. Ага баарыбыз күбө болдук. Андан кийинки кээ бир кошоматчылар бирөөлөргө көз каранды болом деп, туган уругун алып келем дегенге бир багыт кармаганга аракет кылышты. Бирок биздин эркин эл бар, адилеттүү элибиз бар, калыс сөзүнөн кайтпаган тайманбас калкыбыз бар. Ошол себептен биз алдын ала айтышыбыз керек. Бирөө бийликчил болом деп өзүнүн жаңы кожоюндарын тапкандарга жылына ар бир шайлоо, ар бир циклда өзүнүн кожоюндарын алмаштырган инсандардан биз арылышыбыз керек. Биз ошол достордун 90 жылдан бери бир эле чөйрө болуп жүргөн, бири-биринен бийлик талашып келген бир тар чөйрөдөн биз элитаны алмаштырышыбыз керек. Өздөрүн элита деп атаган. Биз жаңы, билимдүү, сапаттуу, принципиалдуу, мен нечен жолу кайталап атам, жаңы адамдарды, принципиалдуу адамдарды бир саясатка, аткаруу бийлигине,
сот бийлигине алып келишибиз керек. Эч кандай экономикалык, социалдык реформа жүрбөйт эгерде бизде соттордо, укук коргоо органдарда адилеттүүлүк болбосо, ал жакта иллюстрация жүрбөсө, эч кандай ишенич келбейт элге. Ошол эле дүжүр, заказ менен иштеген тергөөчүлөр өздөрү жылдан жылга жаңы кожоюндарга кызмат кылып жүрөт. Ошол себептен укук коргоо системасына ишенич жок болуп, инвесторлор кетип баштады. Биздин командада даяр кадрлар бар. Мыйзамды так аткарганга, жана атайын тапшырма менен иштеген тергөөчүлөрдү сотторду жоопко тартканга, алардын арасын тазалаганга бизде даяр кадрлар бар. Биз ага иштегенге да, чечим кабыл алганга да, андай чечимдерди ишке ашырганга да бизде толук принципиалдуу мүмкүнчүлүктөрүбүз жетет. Урматтуу коллегалар, урматтуу мекендештер, бүгүн дагы бир жол кайталап кетем, биз чоң сыноонун астында турабыз. Бул бийликке де чоң сыноо. Таза, эркин шайлоо өткүзүш бул баарыбыздын милдетибиз. Бир гана таза, эркин шайлоо элге өнүгүүнү алып келет. Экономикалык кереметти алып келет. Мыйзамга жана адилеттүүлүккө ишенич алып келет. Ошон үчүн баарыбызга ушул чоң сапардын астына, шайлоонун астына айтып кетишим керек. Биздин бир гана жолубуз бар. Алдыга гана жолубуз бар. Алдыга жолду биз бир эле мыйзамдуу, таза адилеттүү жол менен гана жете алабыз. Рахмат, көңүл бураңыздар. Чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз урматтуу Мирлан Жээнчуроев. Анда бесе 3-чү кезегисиз съездибизди улантуудабыз. Азыр болсо тажрыйба менен жаштык жигерди айкалыштырган Накта эл өкүлү деген макамга татыктуу бийликке сын айтуудан коркпогон Көкжал жаш болсо да кыраакы, курчтугу менен айырмаланган Альянс партиясынын тең төрагасы урматтуу Жанар Акаевга сөз берилет. Урматтуу мекендештер, урматтуу партиялаштар, экономикалык абал, энергетикадагы кризис, кымбатчылык, күйүүчү майдын кымбаттап атканы тууралуу мен бир жакшы доклад даярдадым эле, бирок Мирлан Канатбекович айтып өттү. Андан кийин дагы экономика боюнча биздин партиялаштар сөз сүйлөдү. Ошондуктан мен мындай бүгүнкү реалдуулукту силер менен жакындан партиялаш катары, бир команда, бир күч болуп аткан адам катары мындай тууганча сүйлөшөйүн деп атам да. Туура бир жыл мурун мына ушул күндөрү билесиңер, өлкөдө Кыргызстанда абдан олук-солук абал болгон. Мындан ары эмне кылабыз? Кайда барабыз? Багытыбыз кандай болот деген абал эле. Мына резиденцияда чогулганбыз билесиңер. Ошондо 2 чылбыр бир тизгинди колго алып аткан бийликти бир колго алып аткан кишилерге мен көзүмө тике карап айтканмын. Эгерде туура иштесеңер, биз колдойбуз. Бирок кемчилик болсо айтып турабыз. Мына биз ошол бойдон принциптерибиз, баалуулуктарыбыз өзгөргөн жок. Альянстын айырмасы сынды айтабыз, адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты айтабыз. Бирок ошону менен кошо сунуш беребиз. Могул жериңиз туура эмес болуп атат, а бул жерди колдоп берели деген бир конструктивдүү иштешүүгө бара турган топ. Эми биз табигый жол менен түзүлдүк. Бир нече партияларды көрдүк, мындай искусственный түзүлдү орусча айтканда. Биз табигый жол менен, ошо парламентте ийленип, биз ар кимибиз ар кайсы партиядан барган менен, бирок биз ошол жерден табышып алдык. Баары бир фракция болбосок дагы, санаалаш болуп, пикирлеш болуп, идеялаш болуп, ошол жерден мындай аты аталбаган, мындай бейрасмий фракцияда эле жүрдүк да. Анан биз эмне үчүн биз жаңы партия түзгөн менен, башка партия менен шайлоого баратканыбыз менен, мына өзүбүздүн жаңы партия менен, бирок биздин жанагы баалуулуктар, принциптер, адилеттүүлүккө таянган негизги калыстык принциптерибиз ошол бойдон калат. Курама темир курч болот деп Мирлан Канатбекович белгилеп өттү. Урматтуу Альянс партиясынын мүчөлөрү, делегаттар, талапкерлер. Башка партиялардан айырмалаңар, силер жерлерге, региондорго барганыңарда башыңарды көтөрүп, сыймыктануу менен айтасыңар. Биз Альянс партиясынан келдик, мына.
бизге добуш бергиле деп. Анткени биз курамды ошондой кылып түздүк. Башка бир 3-4 партиянын эми аттарын атабай эле коеюн, бирок ошондой партиялар менен барганда силерге оор болмок. Ай ата кайсы дагы ушу партия менен келиптир да Баланчаев демек да. Силер биз менен баратасыңар. Мына биздин командада алдыда отургандарды карап эле мен ушул жерден айтып бере алам силерге. Биздин команданын, партиянын түптөөчүлөрүнүн бири Алтынбек Сулайманов. Мына азыр сиздер менен биз сүйлөшүп аткан шайлоо системасынын өзөгүн өзгөрткөн лидерлердин бири болду. Мурда кандай эле? Кайсы бир байлардын, олигархтардын партиясына кирип, же бийликтин партиясына акчаны берип, алдыңкы 20-лыкка, 30-лыкка кирип алып, үйүндө чет түкүрүп жатышат эле биздин олигархтар. Мына биз сунуштаган, мына ушул жерде авторлор Мирлан Женчуроев, Алтынбек Сулайманов, Абдувахап Нурбаев, Дастан Бекеш, мына бүт биздин коллегаларыбыз отурат. Мына ушул системанын бүгүнкү саясий бир жаңы режимдин авторлору бизбиз. Анткени биз эмне кылдык? Мурда ошол партия гана добуш берип койчу. Азыр саясатчылардын, кандидаттардын саясий салмагы даана билинет. Килограмм эмес, граммына чейин. Ким канча добуш ала алат? Эми Кудай сактасын, балким партиянын түптөгөн адамдар биз азыраак добуш алып калышыбыз мүмкүн. 54-чү, 51-чи, 49-чу тургандар эң көп добуш алып парламентке келиши мүмкүн өкүл болуп. Мына ушундай системаны түздүк да биз. Анткени элге добуш берип, адамга дагы добуш бергенге, бүтүндөй эле жанагындай дүңүнөн добуш берип коюп, анан каалагандар кийин башкага бересиңер, шайлоодон кийин башкалар келип калат. Мына ошонун айынан сапатсыз парламент түзүлүп калды. Эми сапаттуу парламент түзүлсө, мыкты адамдардан түзүлсө, өкмөттү дагы такалап турганга, бийликти тизгинин тартып тескеп турганга, көзөмөлдөп турганга жакшы мүмкүнчүлүк болот. Ошондо эч ким уурдагандан коркуп калат. Туура эмес кадрларды койгондон коркуп калат. Мына ошондой күчтүү парламент керек. Анын ичинде жаратмандар керек. Мирлан Женчуроев кандай болбосун, 3 президент алмашканда дагы бир позицияда келди. Кайсы бийликтин жетекчиси болбосун, көзүнө тике карап чындыкты айтып келди. Мына ушундай кишилер менен баратабыз биз. Айсулуу Мамашева мына биздин катарга кошулду. Канчалаган аялдардын кыздарга зордук зомбулук, бурулай, өлүмгө чейин алып барган учурлар толтура. Тилекке каршы эркек саясатчылар шайлоо, экономика жана башкалар менен болуп, биз аялдардын жанагындай зордук зомбулук маселелерге көп көңүл бура албай атабыз. Мына ошол жерде Айсулуу Мамашева турду чыркырап. Бүтүндөй зордук зомбулукка каршы министрлерди чейин чакыртып ошол жерде. Мына ушундай адамдарды биз парламентке алып келишибиз керек да. Биз менен мына Чыңгыз Айдарбеков баратат. Билесиңер, бизде дайыма мына социалдык тармактарда, коомдо баланча министр кетсе жакшы болот эле, түкүнчө министр кетсе жакшы болот эле дейт. Чыңгыз Айдарбеков кеткенде кыргыз коомчулугу кадимкидей өкүндү. Мына ушундай жаш, билимдүү, сапаттуу кадрларды эмне үчүн иштетпейсиңер деп. Мына биз ошондой адамдарды чогулттук. Абдувахап Нурбаев. Биз жанатаң Мирлан Канатбек Жокөздүн сөзүбүздү көрүп, булар жанаң эле сындайт экен деп ойлобогула. Биз ондогон билим берүү боюнча, экономика, көптөгөн 50-ге жакын мыйзамдын авторлорубуз биз. Анын ичинде Абдувахап Нурбаев парламенттеги 120-нын ичинен эң кумурскадай эмгекчил, билим берүү боюнча көптөгөн мыйзамдарды өткөрдү. Аны мына биздин катарыбызда отурат Гүлкан Сакеновнун комитети, социалдык комитет. Баарын шыр колдоп берип, колдоп турду. Мына ошон үчүн биз буларды катарыбызга чакырып атабыз. Чек ара боюнча жабык жыйындар болуп атты. Күч органдарынын башчылары келип атты. Табылды Капырыч ошол жерде жабык жыйында Баткен маселесин, чек ара маселесин ак эткенден так этип турду. Толтура бизде. Айта берсең, 54-тün барын айтып берем мен силерге. Япониядагы Васеда университетинин докторанты 7 тилде эркин сүйлөгөн Сейтек Качкынбаев эмне үчүн парламентке алып депутат болбош керек? Эмне үчүн жанагындай парламент макале деп баарыбыз уят болушубуз керек? Ушундай балдарды, кыздарды парламентке алып барышыбыз керек да. Бул жакта Токтобой эжекебиз отурат, жаратман ишкер. Дагы ким мына барыңарды мен айтып бере алам. Фархат Алимжанов. Бүт ушул парламентке, мына туугандар, бүгүн өкмөт алмашат деп атат. Өкмөттүн министрлер кабинетинин жаңы курамы барат экен. Тилекке каршы бизде андай укук жок. Бирок азыр ушул жерде мына барыңарды барып алмаштырса болот эле. Дап даяр. Берип 100 күн берсин.
мына өкмөттүк министрлер 100 күн кантип иштешти, кадр саясатын кантип жүргүзүштү көрсөтөт элек. Бийликтер кадр издеп атпайбы, бул министрликке кимди коебуз, аны коебуз деп. Мына Новотелден эле түз өкмөт үйүнө апарып коюп койсо болот азыр. Мына ошондой биз мыкты команданы түттөгөнүмө абдан сыймыктанып турам. Анан тилекке каршы мына былтыркы олку солук абалда эмнеден чыкты? Шайлоодон чыкты да бардыгы. Таза шайлоо өткөрсө, бизде эле чаң тополоң, ызычуу, митингдер, бейстабилдүүлүк, ушунун баарынан чарчадык. Анын ичинде мен дагы чарчадым. Таза шайлоо өткөрсө, элдин эркине коюп берсе, андай деле болбойт. Биз мына ошону айтып атабыз. Жардам берели, иштешели. Бирок бизди дагы уккула. Бирок тилекке каршы тигил президенттин батасын алдык деп бийликке таянып, акимдерге чейин телефон чалышып, ошондой партиялар кайрадан пайда болду да. Кайрадан пайда болду тилекке каршы. Бирок биз дагы эле үмүтүбүз элек. Биз ишенгибиз келет. Мына ошондой адамдарды, күч органдарды кармап, президенттин сөзү менен иши дал келе турганын сынай турган бир учур келди. Урматтуу туугандар, эмне үчүн биз мисалы жеке мен баарыңар үчүн жооп бере албайм. Парламенттик башкаруу, президенттик башкаруу талаш учурунда айтканбыз. Парламенттик башкаруу туруп берсин. Негизде беришпеди, кадрдык туруксуздук болот экен деп. Парламенттик башкарууда. Өкмөт тез алмаша берет экен, министрлер алмаша берет экен. Мына президенттик башкаруу келсин, бардыгы туруктуу иштейт деп. Андан бери канча өкмөт алмашты? Президенттик башкаруу келди. Бишкектин мэри 10 жолу алмаштыр. Мынаны карабайсыңарбы? Мына ушундай нерсени биз убагында айтып атабыз. 1 жыл мурун, 5 жыл мурун айтып атабыз. Ар бир бул жерде турган парламент депутатынын бара тургандардын өзүнүн жумушу бар. Биз, мен ойлойм, жакшы добуш алып келебиз деп. Көпчүлүгү булар ушинтип парламентке чыгып сүйлөйт дейт. Парламенттеги 3 мүнөттүк выступлениябыз, 3 мүнөттүк сөзүбүз бюджетке 2 миллиард сомду кайтарып койгон учурлар бар го. Мына Кыргыз темир жолун Элдар Курманбекович айтып өттү. Кыргыз темир жолунан канчалаган акчаларды биз ошол парламентте сүйлөп, комиссия түзүп, жанагы жыштыктар боюнча канчалаган каражаттарды өкмөттүн бюджетине кайтардык мына. Буга 10 мектеппи, 20 мектеппи, 30 мектеппи дагы курса болот. Урматтуу туугандар, Альянс эмне үчүн парламентке барыш керек деп сурап атат да, сиз журналисттер менен кирсем азыр. Альянс болбосо, ушундай бир топ болбосо парламентте эмне болот? Ошону элестетип көргүлөчү. Парламентте эмне болот? Бүт ушул жанагы атын атабай эле коеюн, жанагы кошуна айрым өлкөлөрдөй болуп жүгүнүп тура турган учурга келбешибиз керек биз. Эркин тандообуз бар, эркин оюбуз бар, айтышыбыз керек. Туура эмес болсо туура эмес деп айтышыбыз керек. Туура иш болсо туура деп айтып турушубуз керек. Ошондуктан урматтуу делегаттар, баарыңарга рахмат. Мен ойлойм, азыр элибиз мурдагыдай эмес, бир топ бышып жетилди. Жанагындай массалык добуш сатып алуулар, административдик ресурс бул жолку шайлоодо болбойт деп ойлойм. Азыркы реалдуу прогноз менен биз жакшы иштесек, буюрса биринчи, экинчи орунду алып келгенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошого болгон күчүбүздү жумшап иштейбиз. Баарыңарга ийгилик. Рахмат. Садыбисе азыр сөз кезеги саясатта салмактуу орду бар Жогорку кеңештин буга чейинки бир нече жолку чакырылыштын депутаты, саясий, социалдык, экономикалык багыттагы бир топ мыйзам долбоорлорунун демилгечиси, тайманбас айтканынан кайра кайтпаган Чыныгым мырза мүнөз Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер урматтуу Алтынбек Сулаймановго сөз берилет. Саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, урматтуу коллегалар, урматтуу коноктор, урматтуу журналисттер, баарыңыздарды бүгүнкү майраңыздар менен куттуктайм. Бүгүн бизде өзгөчө күн, кубанычтуу күн. Биз эртеңки чоң саясий иштерге бүгүн аттанып отурабыз. Албетте биз ийгиликке жетебиз. Толук ишенем. Жараткан колдоп, элибиз колдосо биз сөзсүз ийгиликке жетебиз. Ушул жерде биздин агабыз Муктубек Юсупович келип төрүбүздө отуруп баштап бериш керек эле. Сыркоолоп калыптыр. Ал кишиге ден соолук каалайм.
барыңыздарга саламын айтты. Биздин ушул түптөлүшүбүздүн эң башында ошол Мыктыбек Юсупович баш болуп бизге аксатын айтып, бизди ушул чогулушубузга, түптөлүшүбүзгө чоң салым кошкон. Барыңыздарга салам айтты, кечирим сурады, келе албай калды, сыркоолоп. Ал кишиге сол каалайбыз. Альянс деген партия кантип түптөлдү? Бул партияга жеке амбициясы бар инсандар, саясий топтор, саясий күчтөр, саясий партиялар чогулуп, чоң күчкө айланып, ушул Альянс деген партияны түптөдүк. Альянс бул биригүү, курама чоң күчкө айланды. Курама темир курч болот деп азыр кайталап айтышты. Ошондуктан биздин Альянс Кудай буйруса ийгиликке жетип, элибиз үчүн, жерибиз үчүн, өлкөбүз үчүн жакшы иштерди жасайт деп мен ишендирип кете алам. Биз буга чейин эмне иш жасадык дегенге бир-эки нерселерге токтолгонго уруксат этиңиздер. Бүт баарын жаман дештен алыс болушубуз керек. Жакшысын башка бирөө бизге бербейт. Жакшыны жакшы деп айтышыбыз керек. 2020 жыл шайлоонун жыйынтыгында жакшы көрүнүш болгон жок. Шайлоо жокко чыгарылды, бийлик алмашты. Ошол шайлоонун жокко чыгарылышынын негизги себептерин биз иликтедик. Ал форма 2, ошол жерде форма 2 ташуу менен көп мыйзам бузуулар менен шайлоонун жыйынтыгы четке кагылды. Ошол эле мезгилде эркин атаандашууга бөгөт коюлган нерселер ошол мыйзамда коюлган. 5 миллион залог, 7% бөгөт. Кандайдыр бир бөгөт сөзсүз бул эркин атаандашууга тоскоол келтирет. Качан эркин атаандашуу болбойн, коом өнүкпөйт. Качан эркин атаандашуу болбойн, эч кайсы бир саясий жүрүштөр өнүкпөйт. Ошол барьерлерди биз алганга ушул жердеги депутаттар себеп болдук. 7%-дан 3%-га түшүрдүк. 5 миллиондон 1 миллионго форма 2-ни жок кылдык. Оңой болгон жок. Тирешүүлөр, тартышуулар, түшүнбөстүктөр болду. Бирок чындык аягында элибиздин журналисттердин колдоосу менен ошол мыйзам өтүп, президент кол коюп ишке киришти. Ал жерде айтып керек, 3% эмне үчүн 5% болду дегенге мен дагы жооп айтайын деп атам. Эки топ же эки көз караш тирешүүдө бир жагы утуп, экинчи жагы утулса, ал экинчи утулган жак сөзсүз кийинкисинде каршылык көрсөтөт. Эки жактан утулбай чогуу бир орток сунушту бериш үчүн, ошол орток сунуш утуш үчүн ал консенсус деп эки жактан утушта болуш керек. Ошондо өнүгүү болот. Парламенттин ичинде именно ошондой болуш керек. Биз преференциалдык мыйзамды сунуштап, колдоо таппай турган мезгилде журналисттер, эл журт баары колдоп турганда, мыйзам сунушталган мыйзам менен президент тарабынан сунушталган мыйзам, а биз тараптан сунушталган мыйзам эки жакты бир консенсуска келип, орток мыйзам алып чыкканга туура келди. Ошондо 3%-ды 5%-га көтөрүлгө биз макул болдук. Мыйзам сунуштаган тарап биздин мыйзамга преференциалдык багытты ошол системаны колдоого экинчи тарап макул болду. Чогуу ошол орток мыйзамды алып чыгып, мына ошонун негизинде мына сиздер аттанып отурасыздар. Ушул жерде 54 кандидат, баарыңыздарда бирдей старт башталат. Бирдей эч кандай бул жерде бул биринчи турган же 54-нчи тургандын айырмасы жок. Буну бир гана эл чечет. Эл өз добушу менен чечип берет. Биз ушул жерде элге добуш берүү укугун да кайтарып бердик. Биз ошол эле мезгилде
партиялардын ичиндеги бекинип сүйлөшүүлөрдү же болбосо ошол жердеги коррупциялык иштерди бөгөт койдук. Барыңыздар билесиздер, 500 миңден берип же 1 миллиондан берип алдыга алтын списокто туруп, үйүндө жатып чырт түкүрүп коюп депутат болгондорду күбө болдук. Ошолордун арасында мен дагы болдум. Мен ошону ичинен жакшы билем. Себеп дегенде 15-жылы биз ошол партияны түптөп алдыңкы ошо партийный босстордун бири мен элем. Мен ошодон баш тарттым, ошодого бөгөт койгонго аракет кылдым. Ишибиз ишке ашты. Ушул жерде 54-үңүздөр кимиңиздер айта аласыздар? Мен акча берип списокко кирдим деп. Же башка партиядан аз айтат. Айта албайт. Себеп дегенде андайга негиз жок. Баарыңыздар бирдей, теңдик, эркин атаандашуу, бир гана элге таянабыз. Бир гана элдин добушуна ээ болгон чыныгы эл өкүлдөрү парламентке келишет. Чыныгы эл өкүлдөр элге подотчетный болушат. Ошондо эл менен эл өкүлүнүн ортосунда байланыш күчөп, элдин айтканына, элдин суранганына, элдин талабына иштөөгө, ошол багытта иштөөгө аргасыз болушат. Ошондо гана татыктуу, күчтүү парламент. Күчтүү парламент болсо, күчтүү мыйзамдар болот. Күчтүү мыйзамдар иштеп турса, өлкөдө өнүгүү болот. Ошол жерде 36-54 андаманатный деген түшүнүк бар. Мен ошого такыр каршы элем. Мен 3 жолку депутат болдум. 3 жолку депутаттын 3-өөнүсүндө тең парламент партийный список менен келдим. Негизги преференциалдык мыйзамдын негизги ошол авторлорунун бири катары, ушул жерде дагы башка авторлор отурат. Мен бүгүн сиздер жакшы билесиздер, бир мандаттуу системадан ошол бир мандаттуу шайлоодон мен өзүмүн арызымды берип, мен аттандым. 228 кандидат катталыптыр. Бир бизден башка эч ким партиядан сунуштабаптыр. Бүт өзүн өзү сунуштагандар, көрүп атасыздар. Мага коркунуч пайда болду. Келечекте бир партиялык система жок болуп кетет экен деген мен коркунучта турам азыр. Ошондуктан урматтуу коллегалар, урматтуу эл журт, урматтуу журналисттер, мен ноокат округунан койгомун. Элим менин колдоп атканын толук угуп көрүп турасыздар. Мага оппонент да чыккан жок. Аттуу баштуулар баш тартышты, Алтынбек сени шайлайбыз деп. Элиме рахмат. Жараткандан улук сүйлөбөйүн мен. Алдыны карап сүйлөштөн кесир кылбайын, кечирим сурайм. Бирок мандат менин чөнтөгүмдө азыр. Анда мандатныйдан. Утуп барганга толук мүмкүнчүлүгүм бар. Ошого карабастан бир мандаттуу шайлоодон мен баш тарттым. Мен сиздерди таштап кете алган жокмун. Жалгыз аттын аягынан чаң чыкпайт дейт. Мен сиздер менен чогумун. Кыргызстан деген чоң океанда, Альянс деген чоң кемеде мен сиздер менен чогумун. Кемеге түшкөн жаны бир. Ал кеме ошол чоң океанда кандай сүзөт? Же ал океан бизди соруп жок кылабы? Ал биздин иштегенибизге таандык болот. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, биз күчтүүбүз. Сөзсүз биз ийгиликке жетебиз. Биздин негизги максатыбыз теңдик, эркиндик, эркин атаандашуу. Биз келип келечекте андаманатный шайлоо системасын жок чыгарабыз. Ошол мыйзамды сунуштайбыз биз. Мен толук ишенем, эл күбө болот, ушудан баш тартат. Чырдын башы ушул жерден чыгат. Жалаң олигархтар, акчалуулар келишет. Колотко көчөгө, урууга бөлүнүү азыр башталды. Мен ошол процесске катышуугадан баш тарттым. Мен андай
мебеде болгум келген жок. Мен сиздер менен чогумун. Кудай буйруса, чогуу ийгиликке жетебиз. Рахмат. Сөз түрде қолшаулар жаңысын, шындығында күч бирдикте бириккен, күчтүү билик демекчи, мынакей жакшы айтылған сөздөргө ыраазычылык айтабыз. Эми азыр болсо, уланталы сөз кезегин заманбап идеяларга бай, жаш перспективдүү эл аралык мамилелерди бекемдөөдө тажрыйбасы мол, демилгечил, уюштуруучулук жана лидерлик жөндөмү жогору бир канча тилди эркин сүйлөгөн чыныгы дипломат урматтуу Чыңгыз Айдарбековго сөз кезеги берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу партиянын мүчөлөрү, кымбаттуу саналыштарым, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз бардыгыбыз Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнүн жаңы маанилүү этабынын күбөлөрүбүз жана катышуучуларыбыз. Биз ири позитивдүү өзгөрүүлөрдүн босогосунда турабыз. Мына ушул өзгөрүүлөрдү биз алып келишибиз керек. Сиздер билгендей, мен 22 жыл мамлекеттик кызматка арнадым. Бирок күтүлбөгөн жерден мен башка баскычка өттүм. Бир жылдан бери коомдук иштер менен иштеп, алектенип, эл менен, жаштар менен иштедим. Бул тажрыйба элдин көйгөйүн жана жаштардын үмүттөрүн жакшыраак түшүнүүгө жардам берди жана көптөгөн тыянактарды чыгардым. Региондордо жашап аткан тургундар тилге каршы көп көйгөйлүү маселелерге дуушар болууда. Өнүккөн мамлекеттерде жетишилген ийгиликтер бул бүт элдин аракетинин натыйжасы. Алар өз убагында билимге жана агартууга басым жасашкан. Инновация жана креативдик багыттар ишке ашырган өлкөлөр ийгиликтерге жетишти. Биздин мамлекеттин калкынын 60%дан ашыгын жаштар түзөт. Биздин жаштарыбыз таланттуу десем жаңылышпайм, себеби алар жаңы категориялар менен ойлонушууда жана заманбап технологияларды ийгиликтүү өздөштүрүп жатышат. Биздин милдет заманбап, ийгиликтүү жана адилеттүү коомду түзүү. Мы должны создать условия для развития креативной экономики, для реализации творческих идей, для того, чтобы защищались права интеллектуальной собственности, чтобы креативные идеи получали монетизацию. Во всех развитых странах делается упор на сегодняшний день на креативную экономику, на то, чтобы развивать именно регионы. В противном случае мы будем оставаться ресурсной страной, страной, поставляющей человеческие ресурсы для других государств. На сегодняшний день ведется постоянная борьба за человеческие ресурсы, за идеи, за творческих людей. И в этом процессе мы, к сожалению, остаемся на заднем плане. Наша молодежь вынуждена выезжать за рубеж. Она не может найти себя в нашей среде. Для этого нужно менять не только законодательство, но нужно менять и менталитет, и сознание людей. Для этого необходимо проводить расширенные программы по обучению нового поколения совершенно новым знаниям, которыми на сегодняшний день устремлены развитые государства. Большая часть развитых государств стремится уже к обществу 4.0. Нам важно усиливать внимание развитию регионов. Наши соотечественники трудолюбивы, активны, им необходима системная помощь. На сегодняшний день очень важно создать инфраструктуру, утраченную нами с советского времени, инфраструктуру, позволяющую поддерживать и укреплять процесс социализации населения в регионах. Наше преимущество – это наши граждане, природа и чистая вода. Необходимо привлекать и имплементировать технологии, которые позволят нам более эффективно использовать природные ресурсы, бережно их сохраняя и
это позволит нам привлекать инвестиции в регионы. На протяжении многих лет говорится о приоритете туризма, в частности. Если туризм для нас приоритет, то необходимо уделять большое внимание его развитию. Во многих странах туристической отрасли выделены преференции, осуществляется специальная политика поддержки, снижены налоговые сборы. У нас этого нету, на протяжении скольких лет об этом говорится, ничего в этом направлении не сделано. Сегодня говорили относительно того, что мы, к сожалению, находимся на самых последних позициях среди стран СНГ по вопросам ВВП. К сожалению, это так. И здесь очень важно именно поддерживать бизнес. Бизнес, который является двигателем прогресса, малый, средний бизнес, является основой формирования любого бюджета, любого государства. Наши соотечественники за рубежом вносят огромный вклад в устойчивое развитие нашей страны. Нам необходимо не просто создавать рабочие места, но и способствовать поэтапному возвращению наших соотечественников из-за рубежа в Кыргызскую республику. Они обладают огромным потенциалом, у них накоплен уникальный опыт, связи, контакты. Они могут выступить эффективными мостами, которые будут сближать нас с другими странами, развивать международный бизнес и привлекать прямые иностранные инвестиции. К сожалению, у нас за последние годы, точнее за последний год, инвестиции не просто уменьшились, они ушли в другие страны, в соседние страны. И то преимущество, которое у нас имелось, мы его сейчас должны заново укрепить, заново пересмотреть, в том числе и законодательно. И наша команда, я думаю, которая сформировалась, мы сможем принести именно эти изменения. На международном уровне необходимо реализовывать в первую очередь основы на государственных национальных интересах взвешенную, прагматичную и последовательную внешнюю политику. Для устойчивого социально-экономического развития любого государства необходима, в том числе и для Кыргызской республики, диверсификация наших экономических связей со всеми нашими международными партнерами. Биздин командабыз күчтүү, тажрыйбалуу, жаратман. Келечегибиз үчүн, балдарыбыздын келечеги үчүн биз бириктик. Көп жакшылыктарды алып келе алабыз деп терең ишенем. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Өзгөрүүлөр бизден башталышы керек. Чоң рахмат. Тадабисе азыр сөз кезеги акыйкатсыз аракеттерге каршы туруп, дайыма өз позициясынан тайбай коомдогу социалдык маселелерге аяр мамиле жасап, аялдардын, айымдардын жана балдардын укугун коргоп келген урматтуу Айсулуу Мамашевага сөз берилет. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бардыңыздарды бул залда көргөнүмө өтө кубанычтамын. Бир эле нерсени айткым келет. Биз чындап эле Жогорку Кеңештен көптөн бери эң башынан кичинекей альянсты түзүп алып, кайсы фракцияда болбосок дагы маселелерди чогуу карап, өзгөчө ушул биздин элибизге таандык нерселерге, кумтөр маселелери боюнча көптөп көлдөп бир команда болуп эң башынан эле түзүлүп келгенбиз. Альянска киргениме өтө кубанычтамын. Анткени чындап эле принципиалдуу адамдар топтолду. Эл үчүн, жер үчүн күйгөн, иштеген адамдар топтолду. Урдабаган, алдабаган адамдар топтолду. Ошол үчүн мен дагы альянсты тандап, альянска кирдим. Дагы бир маанилүү нерсе, Жогорку Кеңеште тилекке каршы биздин мырзалар көбүрөөк политикага аралашышып, портфелдерди бөлүшүп, бирок аялдардын укуктары каралбай калып калды. Ошондуктан качан болбосо дагы, урматтуу айымдар, биздин үнүбүз сөзсүз түрдө парламентте болуш керек. Сиздин үнүңүздөр болуп берели. Анткени канча деген маселелер бар. Эркектер билбеген канча деген айымдардын, апалардын түйшүгү бар. Ошонун бардыгын парламентте көтөрүп, өзгөчө алимент маселеси боюнча, экология маселеси боюнча, ар кандай ден соолукка байланыштуу маселелерди жалаң гана айымдар көтөрүшөт. Мага миңдеген каттар келген бул бир нече жылдын ичинен. Анын бардыгы тилекке каршы биздин өлкөбүздө
айымдардын укуктары бузуу маселеси боюнча качан милиция кайрылса эч кандай жардамды таба албай кайра кетишет. Ушундай кандай десем акыйкатсыздыкка келдик да. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Ала качуу маселесин карасак, канча деген кыздарыбыз өлүп кеткен учурлар болду. Мунун бардыгы тилекке каршы биздин мырзалар билбеген, бирок көптөгөн маселелер турат алдыда. Дагы бир нерсени айткым келет. Мени бизнестен келди деп көптөгөн мындай журналисттер да айтышат, коомчулукта да пикирлер болот. Ооба, мен бизнесте иштеп келдим. Бирок чындык Кыргызстан үчүн жүрөгү соккон патриоттун кызымын. Дүйнөдөгү эң чоң боз үйдү курган кыргыздын кызымын. Ошол үчүн мен үчүн менин өлкөм бул эң маанилүү нерсе. Ошондой үй бүлөдө чоңоюп, ошондой атадан воспитание алганмын. Ушул сыноодон бардыгыбыз өтүп кеткенге мен толук ишенем. Менин оюмча депутаттык бул адамга берилген дөөлөт. Бирок бул дөөлөттү туура пайдаланыш керек. Эл үчүн иштеш керек. Элге керектүү мыйзамдарды жазыш керек. Эл муктаж болгон маселелерди көтөрүп, ошону аягына чейин чыгарыш керек. Ошол максат менен альянста топтолгон талапкерлер Жогорку Кеңешке шайлоого аттанып атышат. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Мен ойлойм, ушундай күчтүү команда менен көптөгөн ийгиликтерге жетебиз. Биздин жарандарыбыздын көптөгөн маселелерди чече алабыз. Сонун ушул Алтынбек байкем, Жанар мырза, Мирлан мырза, Дастан мырза колдогон, ушул преференциалдык системаны колдогон мыйзамдарды дагы көптөгөн, ушул элдин көйгөйүн чече турган мыйзамдарды дагы чыгарабыз. Эгерде сиздердин колдооңуздарга ээ болсок, сиздердин жардамыңыздарга ээ болсок, ишенимиңерге ээ болсок, ошондо көптөгөн ийгиликтерге чогуу жете алабыз деген ойдомун. Ушул кайсы учурда конституциялык укуктар бузулганда, ошонун бардыгын биздин дагы бир айтытучу нерсе 8000ден ашуун биздин жергиликтүү депутаттарыбыз бар. Ошолордун укуктары бузулуп, тилекке каршы мыйзам өттү, бирок ошол мыйзамды кайра ордуна келтирип, жергиликтүү бийликти жергиликтүү депутаттарга бергенге, ушул элдин колдоосуна ээ болгон адамдардын региондорго кайра бийлигин бергенге сөзсүз түрдө бул мыйзамдын да кайра чыгарып, буюрса аягына чейин чыгарып кабыл алып беребиз. Рахмат. Дүйнөнүн алдыңкы өлкөлөрүнүн билим жаатында тажрыйба топтогон приоритет окуу тарбия мектебинин негиздөөчүсү мугалим Юлия Жаналиевага сөз берилет. Здравствуйте. Меня зовут Джаналиева Юлия. Мы сотрудничаем с Европейской школой Хиберния, Германии. И каждый раз, возвращаясь с поездки с Германии, мне грустно, потому что я вижу разницу в качестве обучения, в условиях, в возможностях наших учеников, наших детей и европейских. И это не потому, что наши дети менее талантливые или менее умные. Дело в системе, дело в нашей системе образования. И я каждый день разговариваю с десятками родителей, которые поддерживают меня, и от имени которых я сегодня говорю, что нам нужно не только перенимать методики, но и менять систему образования, делать реформу в системе образования на государственном уровне. Поэтому я приняла решение идти с партией «Альянс». Почему именно с этой партией? Потому что здесь я встретила сильную команду умных, принципиальных лидеров, которые не боятся отстаивать свои права, которые защищают интересы простого народа, кыргызстанцев. И я верю, что вместе с этой командой мы сможем не только сделать реформу, изменить систему образования, но и во всех сферах, других сферах.
И я верю, что настало время перемен, и нужно не просто сидеть дома и ждать, когда кто-то сделает это за нас. Нужно идти, бороться и менять жизнь к лучшему не только наших детей, но и всей нашей страны, нашего Кыргызстана. И я, как патриотка Кыргызстана, имею возможность, как и многие другие лидеры, работать в любой стране, жить в любой стране. Но я выбираю нашу страну, потому что я болею и хочу внести вклад в наш Кыргызстан. Спасибо. Қорч мінөз айтқанынан қайтпаған, қапылеттен сөз қараңғыда көз тапқан, өзінің жүні көлігіменен ел озына алынған белгілі журналист ағабыз Урмату Эрнис Қиязовқа сөз кезегі беріледі. Арбаңыздар, ассаламу алейкум. Саламатсыздар, урматтуу партиялаштар, партиянын тең төрағалары. Ушу сүйлөөчүлөрдүн катарында ушу үчөөбүз да сүйлөп койсун деп ошондой шарт түзүп бергениңерге чоң рахмат биринчиден. Негизи шайлоо башталды, шайлоого аттанган партиялардын бардыгы өлкөгө жакшылык каалашат. Бардык партиялар өлкөбүз өссүн дешет. Бардык партиялар өлкөдөгү жарандарга бир жакшы жашоо болсун дешет. Альянс партиясы деле ошондой. Бирок буга чейин айтып кеткендей, биздин башыбызды бириктирген нерсе эркиндик. Жашоодогу жеке адамдын эркиндиги, саясаттагы эркиндик, экономикадагы эркиндик. Дегеле адамдын жөндөмүнүн, талантынын эркиндиги. Мына ошол идея мени дагы ушул партияга алып келди. Мына мен досум Сейтек Качкынбай тоодо балык ууламай да чогуу жүрөбүз. Ошондой жүргөн учурларда өзүнүн идеясын айтат, тигил же бул жашоодо, саясатта, экономикада пикирин айтат. Ошол досумдун идеясы мени кыйла ынандырды. Демек, ал кошулган партияда дагы ошого үндөш, ошонун так өзүндөй болбосо дагы ошого параллелдеш идеяны жактаган кишилер чогулган деп эсептеймин. Ошону менен катар бул жерде бир катар ийгиликтерди ошо саясатта, бизнесте, дипломатияда, башка мыйзам чыгаруу ишинде ийгиликтерди жараткан кишилер чогулган. Ооба, алардын баскан жолун карасаң, бардыгында кандай бир катачылыктар бар, кемчиликтер бар. Ошол катачылыктарды, кемчиликтерди, жазатаюуларды сабак кылып, тажрыйба кылып, өзүнө катып жата бербестен өлкө үчүн, Кыргызстан үчүн колдонолу деген адамдар чогулган деп мен эсептейм. Эми буга чейин бир топ чыгып сүйлөөлөр болду кара сөз түрүндө. Менин Раматылык Зайырбек Ажыматов деген акын досум бар эле, жатаканада чогуу жүрүп калдык. Чогуу анча-мынча ал досум ыр жазса, мен пыр жазып дегендей ушундай чымындар учуп, көгөндөр учуп, ошондой күндөр өттү студенттик. Ошондон бир аз жугушканбы, мен эми мындай кара сөз түрүндө эмес, мындай ыр түрүндө өзүмдүн позициямды, өзүмдүн айтайын дегендеримди ушул ырга батырдым да, угуп койсоңуздар. Биз башкалар антпей атат, мынтпей атат деп сындаган деле эмес, өзүбүздүн партиянын ичиндеги дагы анча-мынча принциптерди, позицияларды сындаганды үйрөнөлү деген мен ушундай бир сунуш айтат элем. Бул ырда да анча-мынча өзүбүзгө дагы критика катары, ошондой эле бөтөндөргө, башкаларга дагы критика катары ушундай бир ойлор бар, туура түшүнөсүз деген ойдомун. Калың элдин тагдырын оюн кылып, каалагандай күнөпкө баспагыла. Халк силерди шайласа үмүт менен, халк үмүтүн силерди актагыла. Кайран кыргыз тагдырын мазактаган каргашалуу мыйзамдар жазбагыла. Каракчылар чөнтөккө акча салып, каалаганым жасайсың жөнө десе, кагылайын талапкер жакшыларым, каргыш урат үмүттү сатпагыла. Карын төксө падыша коркуп барын, кайсалактап лаппай деп шашпагыла. Катуу айтсам кечирим сурайм айтор, какырка айланып калбагыла. Чындык болсо эгерде багытыбыз,
Чынды чындай түз айтып окшоткула. Чүш акырын падыша укпасын деп чүрүшкөн бир коркок жан болбогула. Чычкан жүрөк партия болсок эгер, чынын айтам түшөйүн токтоткула. Чындык бизде болушун кааласаңар, чылбырларды дайыма бош койгула. Чыйпылыктап, ант бегин, мынт бегин деп чыга калып жолубузду тоспогула. Чындык ачуу, чындык оор, чындык татаал, чыдагыла, эч кимден коркпогула. Чыдап, чындыкка анан бир күн чыйт эткизип түкүрүп койбогула. Чийип койгон чийинден чыга албаган чимкириктер ордосу болбогула. Батыл басышат, өңү шайдоот. Бата алып чыктык деп шаңдангандар башта эле күрөштө жеңдик дешет. Басыгы да башкача мактангандар. Дардакташат жол дейлеп, качой брат деп, даканса деп муштүйүп какшангандар. Падышага жөлөнүп таянышып, падышаны ашкере жактагандар. Анан сайын тумандайт жол көрүнбөй, адаштырат ажону жандагандар. Алкап, мактап, кошомат жадырышып, аңгалпарып кулат жумун ошолор. Биздин максат ошону айтуу, сүйлөө, бизди балким түшүнөр, угар, аңдар. Бир кемеге чогулдук мына ушинтип, бир кишинин батасын албагандар. Жаман ниет жок бизде өлкө үчүн. Жалаң гана жакшылык каалагандар. Катачылык дебейбиз, балким баатыр, кашаан ашып төңкөрүш жасагандар. Кубаттообуз керектир мүмкүн чындап. Кустургандар, кускандар, азаматтар. Мүмкүн биздин баалуулук жетишкендик, музейди урдап, тес жеген караматтар. Манас дешип кыйкырып төңкөрүштө марадерлык кылышкан азаматтар. Бажыкана кумтөрдү жылдар бою балын соруп башкага төңкөгөндөр. Чындыгында биздеги мүдөө тилек чыкса дейбиз бизден да жаратмандар. Бизден деле көп балким билинбеген Билл Гейтстер, Стив Джобс, Илон Масктар. Чакап калат бир киши чоң бийликке. Чарчабайлы, ушуну жеткирели. Чапсын, тепсин, сөгүшсүн чыдоо керек. Чар тарабы жек көрсө мейли бизди. Какап калат бир киши зор бийликке. Какшап айтып ушуну жеткирели. Шералынын чокоюн далай көрдүк. Шеп түшүнсүн айталы чарчабайлы. Максат эптеп депутат болуу эмес. Майдаланбай, жик-жикке урууруга мамлекетти чыңайлы, алгалайлы. Аттын кандай шайлоодо бөлүнөбүз. Акаевчи, Бакийчи, Атамбайчы. Какшыктайбыз, сооронбай, соке дейбиз. Кайра туруп кайрайбыз, садыр, камчы. Көмөлөтүп аларды анга түртүп, көптөп тосуп алабыз жаңы ханды. А эскисин унутуп, боктоп, каргап, айтсак укпай койгон деп кол шилтейбиз. Кайталанма система кайталанып, хан артынан хандардын башын жейбиз. Эй болочок, хан болом деген эрлер, элдин түрүн көргүлө байкагыла. Кыргыз деген кул эмес башкача эл, кыр көрсөтүп ооздорун жаппагыла. Ушулардын бардыгын бийлик айткан, ушул биздин партияны какпагыла. Альянстын аттары озуп чыкса, астын тороп, камчы уруп чаппагыла. Астын тороп, камчыке чаппагыла. Рахмат. Сөз кезеген бүгүнкү Альянс партиясынын кезексиз 3-чү съездине атайын конок болуп келген урматтуу Дастан Бекешевга микрофон узаталы. Анда бесе келиңиздер. Дорогие друзья, мне очень приятно быть здесь с вами, потому что вы, я, мы вместе единомышленники. Я уже готов всем говорить, что не стыдно голосовать за эту партию. Здесь есть... Я работал вот с Джанаром Акаевым, Мирланом Канатбековичем, Алтынбеком Сулаймановым, Айсулу Мамашевой, с другими депутатами. Это принципиальные депутаты. Они не боялись высказываться, когда было очень трудно говорить, когда были угрозы. Год назад
они не боялись говорить свое мнение. И я уверен, что они не поменяют свои позиции. Вот поэтому партию нужно поддержать. Нужно поддержать всех членов. Я очень рад, что вы объединились и с таким хорошим названием «Альянс» идете к победе. Дай Бог вам победить, мы вместе. Рахмат. Құттықтау сөз кезегі келген қонақтарымыз урматтуу социал саяси партиясының жетекчиси урматтуу Темирканов Жээнбай мырзага берилет. Урматтуу делегаттар, коноктор, биз ушу социалист партиясы алдыда келаткан шайлоодо Альянс партиясы менен чогуу биригип баралы деп чечим кабыл алдык. Чечим кабыл алууга эмне себеп болду? Биринчи кезекте Альянс партиясынын лидерлерин көрүп туруп, алардын мүчөлөрүн көрүп туруп, биз партия азыркы могул bir ekonomikалык тыңуюктан чыгарып кетүүчү, тажрыйбалуу, билимдүү, анан элдин мүдөөсүн коркпой бетке айткан bir реалдуу bir саясий күч катары кабыл алдык Альянс партиясын. Ошон үчүн жанагы биригүү жөнүндө сөз болгондо партиянын мүчөлөрү, тарапташтары баарысы бир добуштан колдоп беришти. Мен ойлойм, жана бул жерде айтылгандай, Альянс партиясы менен элге барсак дагы жүзүбүз жарык болот. Биз азыр тиги партиялык тизме менен бир кишибиз баратат, андан тышкары бир мандаттуу округтан дагы өзүбүздүн бир кишибиз баратабыз. Мен ойлойм, чогуу ийгиликке жетебиз. Албетте баарыбызга ишибизге ийгилик. Баарыңыздарды куттуктайм. КЛДП саясий партиясынын жетекчиси урматтуу Сейтек Качкынбаев мырзага сөз берилет. Арбаңыздар, урматтуу коллегалар, пикирлештер, идеялаштар, тилектештер, партиялаштар. Бүгүн баарыңыздарды ушул жаркыраган жаңы Новотел мейманканасында ушу жакшы иштин үстүндө көргөнүмө абдан кубанычтамын. Алдыда оор иш турат, чынында алдыда оор иш турат. Шайлоо ойын эмес, чынында. Тажрыйба болуп калды, былтыры шайлоого катыштык, көрдүк. Ушул шайлоодо бардыңыздарга мындай стратегия түзүп, шайлоодо ушу астейдил карап, кылдаат иш кылып, талыкпай бир жармай калды. Күчүңүздөрдү бүт концентрациялап, бул жерде альянс деп айтып аткандай, альянс бул биримдик, бул союз, бул курама деген сөз да. Ошого бири-бирибизге тирек болуп, бири-бирибизди колдоп, стратегия түзүп, туура тактика, туура кадам жасап, ушу шайлоону бирге жеңели. Тияка өткөндөн кийин дагы абдан көп иштер болот. Мен кыскача айтып кете турган болсом, биздин Кыргыз Республикабыздын эки чоң ресурсу бар. Бизде нефт жок, бизде газ жок. Бирок бизде адамдык ресурс бар. Бизде кадрдык ресурс бар. Бизде жарык жүздөр бар. Бизде тажрыйба, билим, эркиндик бар. Экинчиси бул бизде демократия. Демократия биздин бүгүн жалгыз баалуулугубуз, жалгыз биз сыймыктанып, ушул нерсе менен биз сыймыктанабыз, ушуну менен биз рахатын көрүп атабыз дей ала турган, азыр бизде ушул экинчи чоң баалуулук, байлык десек болот. Ошон үчүн ишенет элем, Альянс партиясы жок эле дегенде ушул эки баалуулукту унутпай, ушул эки баалуулук үчүн күрөшүп, алдыдагы жогорку кеңешке болгон шайлоону жеңип, өзүбүздүн татыктуу ордубузду жогорку кеңештен ээлейбиз деп мен ишенип турам. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Азыр болсо кезекти съездин протоколдук бөлүгүнө берсек. Саламатсыздарбы?
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына бирдиктүү шайлоо округдары боюнча талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө Альянс саясий партиясынын 3-чү кезексиз курултайынын делегаттары тарабынан чечим кабыл алууга жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча эсептөө комиссиясынын протоколу. Бишкек шаары 12 октябрь 2021 жыл. Жашыруун добуш берүүгө партиянын аймактык бөлүмдөрүнөн көрсөтүлгөн 63 делегат катышты. Курултай күн тартибиндеги маселелер боюнча чечим кабыл алууга укуктуу деп табылды. Партиянын уставына жана Кыргыз Республикасынын президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына ылайык талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө чечим жашыруун добуш берүү менен курултайга катышып жаткан делегаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Биз төмөндө кол койгон эсептөө комиссиясынын мүчөлөрү Капарова, Намазова, Соорбекова курамында 21 жылдын 12 октябрында саат 12:45 Альянс саясий партиясынын 3-чү кезексиз курултайындагы жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы менен күн тартибиндеги Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына бирдиктүү шайлоо округу боюнча талапкерлердин тизмесин көрсөтүү тууралуу маселе боюнча добуш берүүчү урнаны ачып, добуштарды саноо менен төмөндөгүдөй акт түздүк. Жалпы шайланган делегаттардын саны 66, курултайга катышкан делегаттардын саны 63, даярдалган бюллетендер 66, таратылган бюллетендердин саны 63, колдонулбаган же болбосо жокко чыгарылган бюллетендердин саны 0, добуш берүүчү урнаны ачканда чыккан бюллетендердин саны 63, макул деп добуш бергендердин саны 63, каршы добуш бергендер 0, калыс добуш бергендер 0, жараксыз бюллетендердин саны 0. Альянс саясий партиясынын 3-чү кезексиз курултайындагы жашыруун добуш берүүсүнүн жыйынтыктары боюнча делегаттар тарабынан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына бирдиктүү шайлоо округдары боюнча талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө чечим кабыл алынды. Ийгилик каалайм. Тизменин ийгиликтүү бекитилиши менен Альянс саясий партиясынын жалпы мүчөлөрүн чын жүрөктөн куттуктайбыз. Партиянын таштаган кадамы байсалдуу болуп, элибизге жакшылыгын чачкан, ийгилигин бөлүшүп, ооматын ашкан ак жолтой кыймыл болсун. Партия башка саясий бирикмелер менен тең эта болуп, күчтүү атаандаштык жарата алат деп биз толук ишенебиз. Андемесе, урматтуу катышуучулар азыр болсо, дагы бир сөз кезеги, куттуктоо сөз кезеги. Кыргыз атамекендик өндүрүшкө чоң салымын кошкон Кыргыз брендин бүткүл дүйнөгө кеңири таралтууда зор салымы бар. Бүгүн биздин атайын коногубуз урматтуу Жумадил Эгембердиев агайыбызды чакырууга уруксат этиңиздер. Урматтуу замандаштар, мени бата бер деп чакырышты. Бата берерден мурун бир-эки сөз ойга келип турат, айтып калайын, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Мен өзүм саясаттан алыс кишимин. Бүгүнкү альянска деле мүчө эмесмин. Бу жерде турган журналисттер калемиңерди курчутпай жөнө тургула. Анан мен жанымды коюп эле Жанар деген байке келип ушу аксакал болуп келип конок болуп кеттиңиз дегенде мен ойлодум да, бир кайсы тойго чакырып атат болду экен деп. Тойду өйлө жаман көрөм да. Анан бу жерде альянс болуп атат, саясий күчтөр биригип өзүнчө бир жаңы курултай куруп атканын түшүнүп анан кийин келдим. Бааланбайчы. Себеби жаран катары мага деле кызыктуу да. Себеби азыр тарыхый окуя болуп турат, мамлекет эмне болот, элибиз жерибиз эмне болот, кайда барабыз деген ар бир адамдын көңүлүндө турат. Анан бул альянс кайдан түзүлдү, мен мындай ойлоп атам да. Былтыр Кыргыздын саясаты банкрот болду, билесиңер. Туурабы? Анан ошондон кийин анан ойлонуп анан кийин бириктиңер. Бул да туура да. Замандын талабы. А мурун бирикпейт болчу буларчы. Ар кимсе эле коктун бир кокты ээлеп алып эле, ар кимсе эле кыйын болуп. Эми дагы биригесиңер, шашпагыла. Күрөш асты да. Мындан чоң альянска биригесиңер. Кыргыз кыйналганда биригет. Эми силер бул жерде үмүт менен жашайт, конечно. Үмүт кылып атасыңар, жетебиз жеңишке. Талкалайбыз деп эле атасыңар. Коомду кантип ойготуш керек? Анан жетпей калса эмне болот анда?
жеңишке. Аны чачырып атпайсыздар кайра эле. Чачырып анан кайра элеринен кийин 1 жылдан 2 жылдан кийин азыр шайлоодон шайлоого чейин жашап калган заман болуп калды. Кийинки шайлоодон анан бул альянстагылар тияка качат, бияка качат. Туруктуулук керек. Туруктуулук, стабильность, принциптер иштеш керек. Качан туруктуулук болот? Эл көрбөй атат. Мындай деген маселе бар. Ушул жерде мен анча-мынча апенди чалыш акылы менен айтып коеюн. Кыргыздын келечеги жөнүндө сөз болуп атат. Будущий картина страны. Кыргыз келечекте эмне болот? Биз бир эле жыл менен иштеп атпайлыбы? 20, 30, 40, 50 жыл, керек болса 60 жылды. Какие-то параметры 60 жылга белгилеш керек. Ошол картина белгилүү болгондо, калган 1 жылдык 5 жылдары өзүн өзү эле чечилет. Мына ошону көрбөй атат эл деп. Эл ошону көрбөй атат. Тетиги жолду тандайм, бул это будущий. Это долгосрочный болуш керек. Ошондо силер биримдиктүү болосуңар. Сен көрбөй атасыңар алысты. Жакынкы эле чабышта, жана тай чабышка эле чүп атасыңар да. 5 километр, 10 километр бүттү. 60, 70, 80 километрге чабыш керек. Мына ошондон анан күлүгаттар ошондо чыгат. Ал ким? Ал жана долгосрочный. Бул эмне деген сөз? 60 жылдан кийин Кыргыздын эли канча миллион болот? Муну билиш керек. Чек арасы эмне болот? Билиш керек. Кошуналар менен дипломатический мамиле кандай болот? Билиш керек. Экономика кандай болот? Билиш керек. Маданиятыбыз кандай болот? Билиш керек. И так далее. Мен эмнени айткым келет? Өзүбүздүн экономика болуш керек. Өзүбүздүн кыргызча. Биз Швейцария боло албайбыз, Италия боло албайбыз. Биз ушу Кыргызстанда гана бактылуу болобуз, балдар. Кыргыз ели үчүн, кыргыздын кызыкчылыгы үчүн, кыргыз улутунун кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Служение обществу деген түшүнүк бар. Мына ошол принциптен кайтпагыла. Мына ошол это она должна быть основа вот этой идеологической платформы компании, вот этой вот партии. Идеология десең дагы көбүрөнү баш айланат. Азыр идеологияны пайдаланышты эртерээк. Анан көбүрөөңөр мындай либеральный точка зрения кылып атасың, ал жакшы. Ал жанагы адам эркиндиги, сөз эркиндиги, демократия и так далее, абдан жакшы. Бирок кыргызга тиякты жамабаш керек, пайдалуусын алыш керек. Эмне керек бизге? Мы должны сохранить кыргызское наследие. Бул эмнеси? Биздин 1000 жылдан бери келаткан маданиятыбыз, руханий байлыгыбыз жөнүндө кеп жүрүп атат. Мына ушуну сактап кала албасаңар, анда жана либеральный точкаңар иштебейт анда. Бир жака, бир коктого кулайсыңар анда. Ошентип анан развитие болуш керек. Развитие деген силер айтып аткан адамдын эркиндиги, сөз эркиндиги, маданият, жаңы маданият. Кыргыз жаңы маданиятты пайдалаш керек. Көчөдөн какырба, түкүрбө, сиденье отурганды үйрөн, машинаден кетип бараткан бөтөлкөнү ыргытпа, мамиле кылганды үйрөн и так далее. Мына ушуна трансформация болуш керек. Мына могу Алтынбек, мен байкап атам, саясатчы Алтынбек акыркы 5-6 жылда мощный трансформация болду. Бул башка болчу, бул Чимкирттердин катарында болчу булагы. Азыр мощный трансформация болду. Мына ушуну көрүп анан оңолот, түзөлөт. Мен ушундай адамдарды колдойм. Мен ошон үчүн келдим бүгүн. Колдойн деп. Эми башкаларын деле колдоп атам мен, бүт эле. Мен нейтральный адаммын, балдар. Мен нейтральный, бирок акыл сөз бердиңер, айтып коюп атам. Ошол, урматтуу туугандар. Эми мен мондай бата берейин сиздерге. Иче турган тамагыңарды билгиле. Бул ден соолукка тиешеси бар. Экинчи, сүйлөй турган сөзүңөрдү билгиле. Анан кыла турган ишиңерди билгиле. Бул жанагы сөз менен иштин айкалышы деген сөз. Ошол баарыңыздарга ийгилик. Омин. Чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз. Кол чайып койсоңуздар болот чындыгында. Мазмундуу, маанилүү сөз кептери менен бөлүшүп өттү. Батаңызга рахмат, ыраазычылык айтабыз. Буйруса, ошентип биздин 3-чү кезексиз курултайындагы жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндө эсептөө комиссиясынын протоколунун бирдиктүү шайлоо округу боюнча Альянс саясий партиясынын талапкерлердин тизмесин көрсөтүү жөнүндө чечими ийгиликтүү кабыл алынды. Бардыңыздарды куттуктайм. Эки нерсени айтып кетейин, белгилеп. Биринчиден, тизмедеги орун биздин Алтынбек мырза сунуштаган мыйзам боюнча маанилүү эмес. Ким канча добуш алат, ошол маанилүү. 54-дөгү адам биринчи болуп калышы мүмкүн, биринчи адам 50-чы болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн бардыгыбыз талыкпай жакшы иштесек, партияда утат, партиянын ичинде адамда утканга сонун ачык, айкын жарыш системасы түзүлдү. Бардыңыздарды куттуктайм. Анан бул жерде журналисттерден суроо болуп атат, кайсы партиялар бирикти альянска деп. Альянска эми баары көрүп тургандай республиканын мурунку лидери Мирлан Жээнчороев, Бир болдун лидери Алтынбек Сулайманов, биз Адилеттүү Кыргызстан партиянын лидерибиз, КЛДП партиянын лидери Сейтек Качкынбай, Ак Шам партия бар,
социалдық саяси партия деген бар, жаңа эле чыгып сүйлөгөн кишилер. Кыскасы 5-6 даже 7 партиядан турган бирикме, андан тышкары сиз тааныгандар эң күчтүү принципиалдуу лидерлер кошулду. Жанар Акаев, Айсулу Мамашева, Абдывахап Нурбаев, Чыңгыз Айдарбеков жана да бир топ инсандар. Баарыңыздарга чоң рахмат. 6-дагы шайлоого жеңишке жетели. Эсептөө комиссиясынын актын, протоколун бекитип коелу, ошого добуш көтөрүп коюңуздар. За. Рахмат баарыңыздарга. Ийгилик, шайлоодо жеңишке жетели. Чоң рахмат, рашылға айтабыз, барыңыздарға ийгилик каалайбыз, байсалдуу жол каалайбыз. Ал эми азыр урматтуу делегаттар, барыңыздар кетпей туруңуздар деп сураналы мына сахнабызга келип, биргеликте сүрөткөшүңүздөр. Мына бүгүн тарыхый күндөрдүн башталганы болуп турат. Алдыңыздарда турган чоң таймаштарда биз барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Альянс саясий партиясы жеңиштерге жетсин. Чоң рахмат. Тарыхы бар нече